Кутман кеч көрөрман, атым Алмир, күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырам. Алгач бүгүнкү күндүн учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанга иш сапары менен Владимир Путин келди. Асман шаарын курмак болгон Тимур Файзиев 2 айга камакка алынды. Мега уюлдук оператору мамлекеттик өнүктүрүү банкына сатылды. Тышкы иштер министрлиги Израилден 20 кыргыз жаранын чыгарууга аракет кылып жатат. 12 октябрда эртең менен Бишкекке расмий сапары менен Орусиянын президенти Владимир Путин келди. Путинди Манас эл аралык аэропортунда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тосуп алды. Путин сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, Жааматтык коопсуздук келишим уюмунун Канттагы авиабазасынын ачылышынын 20 жылдыгынын юбилейине катышары пландалып жатат. Мындан тышкары 13 октябрда Бишкекте КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйыны өтөт. Эгер бизди көрүп жаткан болсоңуз, лайк басууну унутпаңыз. Орусиянын президенти расмий иш сапарынын биринчи күнү Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде жайгашкан 1916 жылдагы Үркүн курмандыктарынын мемориалына гүл чамбар койду. Иш-чарада Путин менен бирге президент Садыр Жапаров менен маданият министри Алтынбек Максутов да жүрдү. 16 жылдагы Үркүн курмандыктарынын эстелиги Ата Бейит мемориалдык комплексинде 2016 жылы ачылган. Үркүн деп кыргыз тарыхында Орусия империясынын колониалдык саясатына каршы көтөрүлүш аталат. Көтөрүлүшкө эркектерди Биринчи дүйнөлүк согуштун аскердик оруктук жумуштарга мобилизациялоо себеп болгон. Бирок улуттук боштондук кыймылы жазалоочу отрядтар тарабынан мыкаачылык менен басылган. Көтөрүлүштүн натыйжасында 16 миңден ашык киши курман болгон. Чүй, Ысык көл жана Нарын облустарынын аймагында жашаган 130 миңден ашуун тургун Кытайга качууга аргасыз болгон. Алардын көбү жолдо оратып набыт болгон. Тарыхчылардын маалыматы боюнча аталган аймактарда жашаган жергиликтүү калктын саны 40%га азайган. Ошто 3 окуучуну унаа коюп кетип, бирөө ооруканада каза тапты. Шектүү айдоочунун күбөлүгү жок экени, буга чейин да 11 жаштагы өспүрүмдү коюп кеткени айтылды. Окуя 5 октябрда саат 13:50 чамасында Ош шаарындагы Осмонов көчөсүндө катталган. Анда 36 жаштагы айдоочу Toyota үлгүсүндөгү унаа менен жөө жүргүнчүлөр өтмөгүнөн өтүп бараткан 3 окуучуну коюп кеткен. Кырсыктын кесепетинен 13 жана 7 жаштагы 2 өспүрүм жаракат алып, Ош облустук балдар ооруканасына жеткирилген. Баш сөөгүнөн жаракат алган 13 жаштагы өспүрүм Ош шаардык ооруканасынын мээ хирургия бөлүмүнө жаткырылып, операция жасалган. Бирок ал өзүнө келбей 11 октябрда көз жумган. Учурда аталган факт боюнча териштирүү иштери башталып, унаа айып короого киргизилди. Ал эми жабырлануучу тараптар айдоочуга карата арыз жазуудан баш тартканы айтылды. Ошол эле күнү Орусиянын президенти Владимир Путин президент Садыр Жапаровду Ардак ордени менен сыйлоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу Орусиянын укуктук маалыматтар порталында айтылат. Россия Федерациясы менен Кыргыз Республикасынын стратегиялык мамилелерин, союздаштыгын бекемдөөгө жана Евразия аймагындагы интеграциялык процесстерди өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Жапаров Садыр Нуркожоевич Ардак ордени менен сыйланат, деп айтылат жарлыкта. 11 октябрга карата Израилдин аймагындагы кырдаал курчуду. Жабыр тарткандардын арасында Кыргызстандын жарандары жок. Израилде жалпысынан 90 кыргызстандык бар. Алардын ичинен 20сы өлкөнүн аймагынан чыгып кетүү ниетин билдирген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги учурда кыргызстандыктарды чыгарып кетүү боюнча маселе каралып жатканын белгиледи. Мега же болбосо расмий аталышы Альфа Телеком уюлдук оператору мамлекеттик өнүктүрүү банкына сатылды. Банк 11 октябрда өткөн аукциондо уюлдук оператордун 100% акциясын сатып алды. Мега ишканасынын акцияларынын сатылышы компаниянын ишмердүүлүгүнө жана абоненттерге көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатына эч кандай таасирин тийгизбейт деп белгиледи. Уюлдук оператордун 100% акциясы мамлекеттин башкаруусунда калат. Акцияларга мамлекеттик өнүктүрүү банкы ээлик кылат. Ал эми банктын ээси өкмөт. Мамлекеттик өнүктүрүү банкы 2022 жылы түзүлгөн. Жакында эле президент мамлекеттик өнүктүрүү банкы боюнча мыйзамга кол койгон. Ага ылайык аталган банкка банк жана банк иштери жөнүндө мыйзамдын, ошондой эле өлкөнүн улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын күчү жайылтылбайт. Мындан тышкары кол коюлган мыйзамга ылайык мамлекеттик банктын жалгыз акционери болуп министрлер кабинети өзү эсептелет. Күндүн маанилүү окуялары менен таанышып туруу үчүн бул коңгуроону басып YouTube каналыбызга катталыңыз.
Бишкектин Октябрь райондук соту ишкер жана Элит Хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Файзиевди номер 1 тергөө изоляторуна камакка алды. Файзиев 2023 жылдын 9 декабрына чейин камакта болот. Файзиевге 2021 жылдын май айынын аягында аскер прокуратурасы тарабынан издөө жарыяланган. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча ал Бишкектин аймагында жер тилкелерин мыйзам салууда коррупцияга аралашкан жана мыйзамсыз курулуш жүргүзгөн деп шектелген. Ал эми 2021 жылы 27 майда Бишкектин 1 май райондук соту бизнесменди камакка алуу тууралуу сыртынан чечим чыгарып, кийин эч жакка кетпөө жөнүндө тил каттын негизинде бошоткон. Мындан тышкары Файзиев экологиялык таза асман шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекциянын башкы директору болуп иштегени да белгилүү. Бирок 2022 жылдын апрелинде бул кызматынан алынган.